Жанек мерген. Илгерки өткөн заманда көргөнүн жаза атпаган Жанек деген мерген болуптур. Ал бир күнү мергенчиликке чыгып, самаган жерге жетпей орто жолдо бир жерге конуп калат. Уктап жатса, таңга жуук түш көргөндөгүдөй болуп, бир адам келет. Жанек, Жанек, элдин баары кетип экөөбүз эле калып калдык. Жүрүп аттыр, деп коюп, көздөн кайым жоголуп кетет. Жанек чочуп кетип, башын көтөрүп тура калса, жанында киши жок. Таң атып калыптыр. Ал туруп алып, эки жагын карап, мени кайып ойготкон экен го деп таң калып калат. Атын токунуп, жолун улантат. Кечке чейин бир да жандык көзгө чалдыкпады. Мен эмне болуп турам? Түшүмдө киши ойготуп кетсе, өңүмдө жолум болбосо, деп өзүнчө кайгырып кете берет. Кечке жуук бир жерге атын окоруп, эки жакты карап турса, тоодогу зоонун арасынан бир эр токулган кийик турат. Аны атып жиберсе, таштын жаракасына кире качат. Жанек кийиктин артынан кирет. Кирип барса, бир сулуу кыз. Алда Жанек ай, мени бекер атпадыңызбы? Эми кантейин, аксап калбадымбы? Отуруңуз, деп атайын тактага отургузат. Жанек кыздын сулуулугунан эсинен таанып калат. Кыздын караган жагын жарык болуп турганын көрөт. Үйдүн эки жагында жабыраган улактар байланып туруптур. Кыз тура калып, эчкинин тоягынан жасалган идиш алып, Жанекке айран коят экен. Ал айранды ичип түгөтө албайт. Ичтим деп кайра берсе, түгөтө ичиңиз деп кыз албай коет. Жанек тоякка койгон айранды кечке араң түгөтөт. Ал күнү кыз Жанекти кондуруп калат. Көрсө, баягыда таңгамал Жанекти ойготуп кеткен кайып кыз ушул экен. Жанек, Эртең менен кыз Жанекке жайнамазын берип, тиги көрүнгөн кырдын артында дагы эки кыз бар. Андан кийинки кырларды ачсаң, эрди желки сары кыз, дагы бир эрди желки кара кыз келип, Жанек жездем келиптир деп тосуп алышат, деп айтып, көздөн кайым болот. Жанек эки кырды ашып, үчүнчү кырдын башына чыккандай эле, ойдогу аппак боз үйлөрдү, шарактаган кыз келиндерди көрүп таң калат. Бир маалда баягы айткан эки кыз келип, Жанек жездем келиптир, деп эки жагынан колтуктап алып кетишет. Жанек баягы кайып кыз берген жайнамазды башына коюп жан баштап жатса, кыз келиндер келишип, бизди аралап киши келчү эмес эле. Бул адамды биздин кожоюнубуз жиберген экен го. Атайы жайнамаз бериптир, деп өздөрүнчө сүйлөшүп калат. Жанек болгон окуяны айтып берет. Ошентип, өргөө көтөрүп, шаң шөкөт менен Жанек баягы кайып кызды алат. Барган түнү колуктусу, сен таң атканча кирпик какпай чык. Эгер көз ирмеп койсоң эле, менден айрылдың, дейт экен. Жанек ал түнү таң сүргөнгө чейин уктабай жатып, аялы таң сүрүп келе жатканда түндүк тарткан эшикке чыгып кеткенде уктап калат. Аялы кайра үйгө кирсе, Жанек уктап калган болот. Кайыптын кызы чыркырап, көзүңдү ирмебе десе, бул уктап калган тура, деп көздөн кайып болуп асманга учуп кетет. Бир маалда Жанек ойгонсо, аялы жок. Мени Кудай урган экен го. Уктаба дебеди беле? Мен андан айрылган экенмин, деп кайгырып суунун жээгине барып, анан сууга түшүп жээкке чыгып отурса, асмандан чаңырган үн чыгат. Жанек, Жанек тыңшап калат. Жанек, Жанек дейм. Мен убалыма калдың го. Көзүңдү ирмебе десе, таңга аз калганда сени Кудай урдубу? Деп кыйкырып жатыптыр. Анан бир кезде, эмдиги жылы таң ушул жерге келип, этегиңди тос, дептир. Мергенчинин айрасы кетип, ушунча жашка чыкканча аялым жок, балам жок. Деги мага Кудайым эч нерседен айткан эмес экен да, деп үшкүрүнүп үйүнө кайтат. Келе жатса, эки коктунун ичи толо аркар кулжа, эчки теке. Араласаң бир да бирөө мергенчи деп сезип койбостон жуушап жатышат. Анда мергенчи, эмне үчүн бул жаныбарлар менден сезденишпейт? Мени кайып колдогон экен. Бул жаныбарларга тийбейин, деп ошол жерге түнөйт да, жуушаган кийиктердин аягындагы бир асак кийикти атып алып, карагайдын түбүнө барып, этти бышырып жей турган болгондо, аты кушкурунуп калат. Аңгыча болбой, эки колун тумшугуна каткан бир аял келип, жанына отура кетет. Жанек болот шамшарын кайраштырып койсо, тиги аял, болотту да болотко кайрайбы, деп үн чыгарат экен. Эт жеңиз, деп Жанек бир кесим эт кесип берди эле. Баягы аял жемиш болуп, жеңине катып жөнөп кетти. Токойдо жез тумшук болот дечү эмес беле? Бул мени соогойбойт, деп ойлоп,
Жанек эр токумун башына жаздап, чепкенин айкарасынан жамынтып, киши сыяктуу кылып карагайдын сыныгын жаткырып коет. Отту өчүрүп, мылтыгын октоп, карагайдын башына чыгып кетет. Түндүн бир окуумунда баягы жез тумшук «Жанек мерген сенсиңби?» деп чепкен жамынган карагайды мыкчып жыгылды. Карагайдын башында мылтык кезе отурган Жанек «Ооба, мен» деп атып жибереткен. Жез тумшук бир чаңырып алып, жарадар болуп канды чууруп качып кетет. Жанек мерген чуурган кандын изи менен кубалап жүрүп отуруп, жез тумшуктун бир таштын жаракасына кирип кеткенин байкайт экен. Таштын алдыңкы жаракасынан ылдый кеткен үңкүрдө баягы жез тумшук аял абышка кемпир отуруптур. Жаралуу аял бутунан кан агып ыйлап жатат. Жанек мерген үңкүрдүн оозунан туруп баягылардын баарын атып өлтүрүп, жез тырмактарын кесип алып кетет. Антип минткенче арадан бир жыл убакыт өтүп, баягы асмандан кыйкырып айткан суунун жээгине келип, этегин тосуп отурса, балтайган эркек бала этегине учуп келип түшөт. Бул бала баягы алган кайыптын кызынан экен. Жанек баласын өзү багып чоңойтот. Баласы чоңойгондо акылдуу, балбан болуп, анан калса атасындай көзгө атар мерген болуп, элге кереги тиет экен. Ошентип, Жанек мерген эл журту баласы менен жашап калыптыр.